Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Atası balasına mildettü bolup eseptelet. Mildettü bol. Üstünde çoğun bir mildet balan akısı bolot. Sen anday kılbay koygon bolson, bir bul dünyada künökör bolosun, iki ahiretke varganda esep kısapta balana emne kılasın, beresin, berüçün erisen. Ova. Sen akısına girgen bolup atasın. Бұл байғы ақысына кирүү маселесі көбірек түшүнбөйт экен. Эмеден да Инстаграмда сурашат, акыга кирүү көбүрөөк ушу сурады. Акысына кирүү деген эмне деген? Акысына кирүү деген сөз, мисал бирөөнүн акысына кирүү деген сөз, анын алдында милдеттериңди аткарбоо деген сөз. Качан милдетиңди аткарбасаң, ошондо акысына кирген болосуң деген сөз. Түшүнүктүүбү? Демек, маселе бул. Эмнени айтып атат? Ата баланын үстүндө милдеттүү түрдө биринчиси. Буну мурунку сабактарда айтканбыз. Иман тарбиясы дегенбиз, Демек, анын рухани болгон абалынан жоопту деген сөз. Атасы баласын рухани болгон абалынан жоопту деген сөз. Иманынан жоопту, дининен жоопту, амалдарынан жоопту, адеп акырагынан жоопту. Түшүнүктүүбү? Психологиялык абалынан жоопту. Өтө маанилүү булардын баары. Рухани жактан. Мен азыр моуну эсептей турган болсом, балким өзүмдүн сөзүм жетпейт, балким убакыт да жетпей калат. Түшүнүктүүбү? Психологиялык жактан, рухани жактан. Бир. Буну өткөн жумада айтканбыз. Бияктан азыр түшө турган жазууну үйрөткүлө деген сөз, балаңды сабаттуу кыл деген сөз. Бир гана жазууну үйрөт болду, маанисинде эмес. Баланы эмне кыл деген сөз? Сабаттуу кыл деген сөз. Анын ичинде бул жазууну үйрөтүү дегенин ичинде бир дини илимдер бар, бир кайсы илим деп айтабыз? Биз буну азыр светтик илим деп коебуз. Же позитивный илим деп коебуз. Түшүнүктүүбү? Башкача айтканда мындай жалпак тил менен мектептин да сабактарын үйрөт деген сөз, дини талим тарбияны да бер деген сөз. Ооба. Туугандар, демек жазууну үйрөтүү деген сөздүн азыркы тил менен эгерде биз айта турган болсок, балаңдын интеллектуалдык деңгээлин өстүр деген сөз. Интеллектуалдык деңгээлин өстүр деген сөз. Жазууну үйрөтпө. Азырети Умар радиаллаху таала анхунун бир сөзү бар. Балаңды бүгүнкү күнгө карай тарбия эмес, эртеңки күнгө карай тарбиясын бер деп айткан сөзү бар. Азырети Умар радиаллаху таала анхунун таштаган бизге осуяты. Ооба. Азыр ошондой болуп калды, биз жаштардын тилин түшүнө албай калып атабыз. Алар сүйлөгөн тилин түшүнбөй калат, алардын сүйлөгөн терминдерин түшүнбөй калып атабыз. Демек биз ошого жараша өзүбүз деңгээлинде өстүрөбүз, эртеңки күнгө жараша балдарыбызды эмне кылабыз, тарбиялайбыз деген сөз. Илимди ошого жараша беребиз. Азыр мана өнүгүп өсүп атат, биринчи деңгээлде технология өнүгүп өсүп атат. IT технология болсун, башка технологиялар болсун, булар. Демек балдарыбыз ошодо да сабаттуу кылабыз деген сөз. Демек интеллектуалдык деңгээлин өстүрөсүң бул бир. Экинчи дагы бир маселе бул жерде. Демек биринчи руханийлик, экинчи интеллектуалдык деңгээлдик. Үчүнчү карагыла. Сүзүүнү үйрөтөсүң дейт. Ок атышты үйрөтөсүң, атка миништи үйрөтөсүң дейт. Туурабы? Булардын баары эмнени айтып атат? Бул физическая подготовка деген сөз. Сенин балаңдын ден соолугу чын болуш керек. Ата, сен балаңдын ден соолугунан жооптуусуң. Ден соолуктуу болуусу үчүн эмне зарыл болсо колдоносуң, үйрөтөсүң, алып барасың, акчасын төлөйсүң. Убактың бөлөсүң. Акчаңды бөлөсүң.